Борбор калада тарыхчы профессор Дөөлөтбек Сапаралиевдин калемине таандык Бишкек жана Пишпек Баатыр тарыхый даректер менен уламышта китебинин бет ачары болду. Автор 18-кылымда жашап өткөн Бишкек кенен уулу, билимдүү, мээнеткеч дыйкан, колунан көрү төгүлгөн уста, белгилүү бий болгонун тарыхый документтерге таянып далилдеген. Жыйында Борбор калага тарыхый аталышын кайтарып берүү демилгеси көтөрүлдү. Автордун айтымында фарсы тилинен которгондо пиш алдыда жүрүүчү, бек кол башчы деген маанини билдирет. Жыйында Баатыр уламышта эмес, Солтоо уруусунан чыккан урпактары Сокулук районунун Түз айылында жашай турганы айтылды. Бул улуу жебек жолунда алгачкылардан болуп коргон куруп, ошол кербендерге кызмат көргөзүп турган. Андан кийин ошол коргондун негизинде айыл пайда болгон. Айылдан кийин ал шаарга айланган. 18-кылымда коргон болгон экен деген Россиялык окумуштуу земляницин айткан. Андан кийин академик Бартельд айткан.